Бай iş үчүн бай адамдын баскан изи менен бас керекпи? Кылган ишин кылыш керекпи? Ошондо бай болобу? Жооп берип коюңуздарчы. Өтө кызык суроо экен. Ооба, жатып ичер май таман болбо деген сөз. Алла Таала Кур'ан-ы Керимде айтат, намаздан бошогондон кийин жер бетине көз чаптырып кыдыргыла, ырыскыңа диздегиле деген аят бар. Экинчи дәвр пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын сахих хадиси бар, достоверный хадис, бекемделген хадис. Алла Таала пенделеринин ичинен 6 саны аман бош жаткан пендесин жек көрөт деп. Тагыраак айтканда майтаман жатып ичерлер бар го, ошондон Кудай сактасын. Аракет бизден, натыйжа Кудайдан дейбиз. Ошондуктан биз ырыскыны сөзсүз түрдө изденебиз, Алла бергенин алып кайтабыз дегендей. Ошондуктан байлар туура деген мааниси иште деген. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам да хадиси бар. Эки нерсеге кызганып, эмне үчүн мындай аларда болбосун деген мааниде эмес. Мен да ушуларды ойлоп иш кылсам болбойбу деп. Эки нерсеге. Эмне үчүн баланча окумуштуудай, аалымдай, илимпоздой, илимдүү болуп, мен дагы шакирт чыгара албайм, илимдүүлөрдү чыгара албайм. Кудайым, мага да ошондой илим берчи деп. Экинчиси, эмне үчүн баланча байдай болуп, ооз ачыруу, кайрымдуулуу, жана башка толтурат, көптөгөн жакшылыктарды жасайт. Эмне үчүн мен да ошентип жакшылык кыла албайм? Кудайым, мага да ишиме береке бер. Мен да ишкер болоюн, содагер болоюн, бай болоюн. Бейбечараларга, кыйналган үй бүлөлөргө, үйлөнө албай аткан балдарды, турмушка чыга албай аткан кыздарды шарты болбойчу. Ошолорду мен үйлөнүү тойлорун жана турмуш тиричилигине жол салып алышына мен салымымды кошушум керек деп Кудайдан жалбарып сурангыла деген хадистер бар. Мына ошол сыяктуу дайыма адам мээнет кылыш керек, натыйжаны Кудайга таштап коюш керек.